Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Башкы прокурор Курманкул Зулушев отставкага кеткени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка жеке булактар билдирди. Анын кызматтан эмне себептен кеткени жана ордуна ким келери азырынча белгисиз. Башкы прокуратура менен президенттин басма сөз кызматы азырынча комментарий бере элек. Зулушев 2020 жылы октябрь окуясынан кийин 21 октябрда башкы прокурор болуп дайындалган. Президент Садыр Жапаров башкы прокурорго өзүнө баш ийген кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн сөгүш бергени быйыл 24 апрелде белгилүү болгон. Курманкул Зулушев 2022 жылы Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерине байланыштуу убактылуу кызматтан четтетилип, ишин кайра уланткан. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон иштин баары токтотулган. 54 жаштагы Курманкул Зулушев 2000 жылдан бери прокуратура тармагында иштеп, 2007-2013 жылдары Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясы, 2013-2015 жылдары Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген, 2015-2020 жылдары Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Курманкул Зулушев коомчулукка президент Садыр Жапаров баштаган 3 саясатчыны актаган судья катары кеңири таанылган. 2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте Кумтөр алтын кен долбоору мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг башалмандык менен коштолуп, президенттик администрациянын кашаасын ашуу өтүү аракети болуп, бир нече адам кармалган. 2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1-май райондук соту саясатчылар Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамытовду бийликти күч менен алууга аракет кылуу айыбы боюнча соттогон. 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Жогорку пилотаж боюнча спорт чебери Кудайберген Субанбеков каза болду, оор жоготу. 24 майда 74 жаш курагында пилотаж боюнча спорт чебери Субанбеков Кудайберген Жамалович кайгылуу түрдө каза болду. Ал жол чырактын жашыл белгисинен өтүп бара жатып, жөө адамдар өтүүчү жерден сүзүп кеткен. Анын бүтүү билесүү достору жана кесиптештери анын мезгилсиз каза болушуна аза күтүшүүдө. Кудайберген Жамалович пилотаж боюнча мыкты спортчу, спорт чебери болгон. Анын жетишкендиктери Орто Азиянын жана Казакстандын абсолюттук чемпиону деген наамды. Ошондой эле бүткүл союздук авиациялык спартакиадада бир нече жолу байгелерди алган. Өзүнүн ишинин жүрүшүндө ал азыр дүйнөнүн булуң бурчунда аскердик жана жарандык авиацияда иштеп жаткан ондогон учкучтарды даярдап үйрөткөн. Ал 60 жашында да татаал пилотаждык маневрларды аткарып, мелдештерди утуп келген. Мындан тышкары ал марафондорго катышып, дайыма мыкты физикалык форманы сактап келген. Анын өмүр жолу спорттук жетишкендиктери менен гана эмес, жеке сапаттары менен да белгиленген. Кудайберген Жамалович ден солго чың күн сайын көнүгүүлөрдү жасап, ал тургай англис тилин үйрөнө баштаган. Анын энергиясы жана позитивдүү маанайы аны билгендердин бардыгын шыктандырат. Ал мээримдүү жана камкор ата, чоң ата жана күйөө болгон. Балдарына, неберелерине үлгү болгон деп айтылат маалыматта. Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиадага 15-чи жолдомун алды. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Париждеги Олимпиадага жолдомо утту. Ал Таиланддагы лицензиялык турнирде 57 килограммга чейинкилер категориясында чыккан. Спортчу жарым финалга чейин жетип, бирок утулуп калган. 3-орун үчүн кармашта Мунарбек индиялык атаандашын уткан. Ушун менен Кыргызстандын Куржунунда 15 лицензия болду. Алар күрөштүн түрлөрү дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика боюнча алынган. Эми тизмеге бокс да кошулду. Белгилей кетсек, жайкы Олимпиада оюндары Франциянын Борборунда 26 июлдан 11 августка чейин өтөт. Мунарбек Сейитбек уулу 1996 жылы Ошто туулган. Бокс менен 7 жашынан бери машыгып келет. 2017 жылы Кыргызстандын курама командасына кирген. Былтыр май айында дүйнө чемпионатында коло медаль уткан. Жактоочу министр Бейшеналиев экс-депутат Коргонбай уулун сотто утуп алды. Бишкектин Ленин райондук соту Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин өзүнүн ар-намысын, абийирин коргоо жана моралдык чыгымын өндүрүү үчүн мурдагы депутат Жусупбек Коргонбай уулуна койгон доосун канааттандырды. Бул тууралуу жактоочу Кайсын Абакиров билдирди.
Эсиңиздерге салсак, март айында ошол кездеги депутат Жусупбек Коргонбай уулу Жогорку Кеңештин жыйынында Бейшеналиевди кылмыштуу топко тиешеси бар деп айыптаган. Ошондой эле анын чорный хирург деген кайманаты бар экенин айткан. Саламаттык сактоо министри буга байланыштуу сотко кайрылган. Фемида өкүлү Коргонбай уулун бул айткандарын төгүндөөгө жана Бейшеналиевге моралдык зыян үчүн 10 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бейшеналиев буга чейин сотто утуп алса 10 000 сомду балдар үйүнө же кимдир бирөөнүн операциясына берерин айткан. Ал эми сотко кайрылуусунун себеби айрым депутаттардын жекеликке өтүп кеткендигин токтотуу менен байланыштуу экенин кошумчалаган. Чүйдө телефонист токко урунуп каза болду. Кыргызстандын энергетика министрлиги Чүйдүн Дөң Арык айылында токко урунуп каза болгон жаран мекеменин кызматкери деген маалыматтарды четке какты. Министрликтин билдирүүсүндө 58 жаштагы киши АТСтин телефонисти болгон. Телефон линияны тартуу үчүн мамыга чыгып токко урунуп алган. Окуя 31 майда болгон. Буга чейин Дөң Арыктагы телекомдун мамысында буту менен илинип калган киши тартылган видео интернетке тараган. Ал электр ишканасынын кызматкери экени айтылган. Анын жакындары Чүй районундагы бул айылдын башчылары комментарий берелек. Энергетика министрлиги бул окуядан кийин тараткан маалыматында өз алдынча электр жабдууларында иш алып баруу кооптуу экенин эскертет. Дагы $21 000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9 000 буйруса чогулду. Дагы $21 000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30 000 деп айтылган. Эми ошол $30 000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21 000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Реал Мадрид 15 жолу Чемпиондор Лигасынын жеңди. 1-июнда түнү Лондондогу Уэмбли стадионунда Чемпиондор Лигасынын финалында Дортмундук Боруссия менен Мадриттик Реал беттешкен. 74-мүнөттө падышалык клуб эсепти ачты. Гол эси Дани Карвахаль, 80-мүнөттө Виниус Жуниор эсепти 2-0 кылган. Ошентип Мадриттик Реал 15-рет Европадагы мартабалуу футбол лигасынын чемпиону аталды. Реалдын жарым коргоочусу Кросс акыркы жолу клубтук оюнун өткөрдү. Тони Евро 2024-төн кийин карьерасын жыйынтыктайт. Дагы бир легендага айланган немис оюнчусу Марко Ройс кечээ түнү акыркы жолу Дортмундук клуб үчүн ойноду. 12 жыл бою бул клубту сүйрөгөн. Ал кийинки сезонго Боруссия менен келишимди узартпай турганын маамдаган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз.
Бул жашы өтүп калган адамдардын кан айлануусу начар болгондуктан жашы өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Шакиев Алматы шаарына учуп кетти. 2-июнда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Казакстандын Алматы шаарына учуп кетти. Жыйындын алкагында уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык байланышына тийиштүү маселелер талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле төрага Нурланбек Шакиев жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрмөкчү. 1300дөн ашык уюлдук телефонду Тажикстанга мыйзамсыз салып өтүүгө бөгөт коюлду. Май айында УКМК кызматкерлери чек ара кызматтын аскери кызматчылары менен биргеликте Лейлек район Достук айылында 95-жылы туулган ТУ аттуу кыргыз жаранын контрабандалык ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Аталган жаран өзүнүн Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаасындагы 21 миллион сомго жакын бааланган уюлдук телефондорду 1300дөн даанадан ашыкты Тажикстандын аймагына мыйзамсыз багыттоону пландаган. УКМК тарабынан бул иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Сот органдары тарабынан контрабандарга бөгөт коюу боюнча мурдагы УКМК тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде бир катар чечимдер кабыл алынган. Күйдө жарандарды 2,8 миллион сомго алдап кеткен шектүү кармалды. Өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелген жаран кармалганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Сокулук райондук ички иштер башкы башкармалыгына ТА ЖЧКсынын директору Жаран ХТ арыз менен кайрылган. Анын айтымында аталган ишкананын сатуу бөлүмүнүн башчысы кардарларды алдап алардан 2 миллион 837 миң сом өндүрүп, андан соң изин жашырып кеткен. Бул фактынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлүгүн өздүгүн аныкташкан. Ал 1975-жылы туулган ВА болуп чыккан. Шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Зара деп сок ичип койгон. Милиция TikTok'то стрим жасаган кишинин кечирим суратты. Жалал-Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы өз баракчасына кыргызстандыктардан кечирим сураган кишинин видеосун жарыялады. Милициянын ырасташынча эркек киши TikTok'тогу видеодон кийин бөлүмгө жеткирилген. Ал жерде 50 жаштагы Аны Түзефир стримге оюнга катышып Зарасын ичкенин айткан. Ал киши Зара эмес, түсү Зарага окшош алдын ала даярдалган шире сок экенин айтып, мындай терс аракеттер кайталанбайт деп ишендирип кечирим сурады. Учурда Сузак райондук ички иштер башкы башкармалыгы тарабынан бул окуяга юридикалык баа берүү үчүн текшерүү жүрүп жатат деп билдиришти милициядан. Белгилей кетчү нерсе, эркектин аракеттери стрим бул ар кандай платформалардагы түз эфир. Анын негизги максаты аудиторияны тартуу жана көбүнчө чагымчыл, таң калтырган же чакыруучу аракеттерге жана кырдаалдарга негизделген мазмунду түзүү. Мындай түз видео берүүлөрдү стримчилер көңүл бурдуруу, көрүүчүлөрдө дүрбөлөңдүү эмоцияларды жаратуу жана таанымал болуу үчүн атайын тапшырмаларды, акылга сыйбаган нерселерди да жасап, көрүүчүлөрдү тарткылары келишет. Бишкектен уурдалган уна Оштон табылып шектүү кармалды. Бишкек шаарында уна уурдоого шектелген жаран кармалганын 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шаар тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында 15-майга караган түнү белгисиз адамдар Манас проспектисинде токтоп турган анын Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унасын уурдап кетишкен. Бул фактынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 211-беренеси автотранспорт каражатын уурдоо боюнча кылмыш иши козголгон. 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары бир нече жолу соттолгон. 92-жылы туулган жаран Ош облусунан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милиция кызматкерлери уурдалган уна Ош облусунун аймагында экенин аныкташкан. Учурда уна ээсине өткөрүлүп берилди, тергөө улантылууда.